Бүгүн бюджеттин киреше бөлүгүнүн аткарылышы боюнча кеңешме өттү. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдубапов белгилегендей, үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталы үчүн салык чогултуу белгиленген планга карата 103,2%га же 1 миллиард 125,9 миллион сомго ашыкча аткарылган. 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу салыктар 14 миллиард 640,5 миллион сомго көп чогултулуп, же өсүү темпи 167,3%да түздү. Контролдук кассалык машиналарды ишке киргизүүгө токтолсок, бүгүнкү күндө республика боюнча 45,035 контролдук кассалык машина колдонулууда. Анын ичинде 22,173 даанасы аппараттык кассалык машиналар жана 22,862 даанасы программалык кассалык машиналар деди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аталган ишти улантуу керектигин белгиледи. Министрлер кабинетинин башчысы мамлекеттик банктар тарабынан пост терминалдар орнотулган заманбап контролдук кассалык машиналар бекер берилет. Биз контролдук кассалык машиналарды колдонууга өтүүнү мүмкүн болушунча жеңилдетүүгө аракет кылдык. Бул абдан маанилүү жана зарыл иш экенин белгиледи. Ошондой эле автоунаалардын жүк ташуу көлөмү боюнча Кытай тараптын маалыматы Финансы министрлигинин маалыматтары менен дал келбегендиги маселесине токтолду. Маалыматтардын дал келбестиги 2000ден ашык унааны түзөт. Мунун себебин такташыбыз керек. Кытай тарап көзөмөл өткөрүү пункттары аркылуу өткөн товарлардын көлөмү пандемияга чейинки деңгээлге жеткенин билдирди. Бизде такыр башка сандар көрсөтүлүүдө, деди министрлер кабинетинин төрагасы жана 3 күндүк мөөнөттө дал келбестиктин себебин аныктоо тапшырмасын берди. Президенттин жарлыгына ылайык бюджеттик тармактын кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулатылды. Ошондой эле министрлер кабинети тарабынан реалдуу финансылык каржылоо менен бекемдилген антикризистик план кабыл алынды. Бул тиешелүү мамлекеттик органдардын алдына бюджеттин киреше бөлүгүн аткаруу боюнча коюлган план толугу менен гана эмес, ашыкча аткарылышы керек дегенди билдирет деп белгиледи ал.